Биз ата-энелер балдарыбыз менен сүйлөшүп киргенде эле эмне кылабыз? Акыл үйрөтүп киребиз, узун лекцияларды окуп киребиз, айыптап киребиз, сын пикир айтып киребиз. Жок. Мунун баарын бул шляпаларды, мисалы, эксперттин шляпасы, адвокаттын шляпасы, психологдун шляпасын кийип алган сыяктуу да, жөн эле ата-апа болуп келебиз дагы, үйрөтпөйбүз, насаат айтпайбыз, жөнөкөй баарлашабыз. Баланы критикалык ой жүгүртүүгө түртө турган, мындай ой жүгүртүүсүн өнүктүрө турган, баланын жан дүйнөсүндө эмне болгонун сезе турган суроолорду билдире турган, кабар бере турган суроо, ачык суроолорду беришибиз керек. Ачык суроо деген бул адам ооба же жок деп эле жооп берип коюуга мүмкүн болбогон суроолор, Муну журналисттер аябай жакшы билишет да. Ачык суроолорго, мисалы, балам мектепке жакшы барып келдиңби? Деген башка, а балам мектепке кандай барып келдиң деген башка, Балам маанайың жакшыбы деген башка, бирок балам сен өзүңдү азыр кандай сезип атасың деген такыр башка да. Анан бала сүйлөп келатканда дасторкон үстүндө сөзүн бөлбөй, ортодон урушун үйбөй, наалып напчы үйбөй, акырына чейин укканды үйрөнөбүз да. Бизде ата-энелер уга да албайбыз. Ошондуктан бизге балдарыбыз ачылбайт. Биз чоочун адамдардайбыз. Ушул баалуулукту сиңирип калсак жакшы болмок, дасторкон үстүндө бирге тамактануу деген.